Бүгүнчү облусунун Жаңы Жер айылындагы ооруканада аялдардын жатым моюнчасынын рагынын новатордук скринингдик программасы ишке кирди. Эл аралык медициналык гуманитардык Medic Sans Frontières уюму Саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте келерки 3 жылда 60 000 аялды текшерүүдөн өткөрүүнү максат кылган. Бул программа июнь айында Жаңы Жер ооруканасында онкологиялык скрининг боюнча изилдөө иштери менен башталган. Иш-чарага Жогорку кеңештин депутаты Айбек Маткеримов, Саламаттык сактоо министринин милдетин аткаруучу Жаркынбек Касымбеков жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү катышты. Ушул больницасынын фаптын 2-чи кабаты ремонттолуп, врач безгаристен Швейцария менен макулдук түзүп, бүгүнкү күндө мына 10 кабинет ажыратып, врачтар келип жумушту баштады. Бул келгени бекерден эмес, буйруса, эми бүгүнкү күндө ушул биздин келечек болгон кыздарыбыздын, аял затыбыздын ден соолугун чыңдоо максатында. Мен ойлоймун, бул иш-чаралар жакшы каралат. Biz kolda көрсөтөбүз. Бүгүнкү күндө биз колдоо көрсөтүп, бүгүнкү күндө келип ачып атат. Аталган программа Сокулук районунда дарты изилдөө жана дарылоого, кеңеш берүүнүн жеткиликтүүлүгүнө багытталгандыгы эң мыкты жөрөлгө экендигин Жогорку кеңештин депутаты Айбек Маткеримов белгиледи. Ошондой эле бул борбордун ачылышы менен өлкөдөгү бардык айымдар текшерүүдөн өтүп, аялдардын саламаттыгын алгачкы орунга коюш керектигин кошумчалады. Биздин өлкөбүздө жанакы жүрөк кан тамырлар оорунан кийинки орундарда бул ушул баягы рак оорулары турат. Ошонун ичинден рак ооруларынын ичинен бул аялдардын көкүрөк безинин рак оорусу жана жатым моюнчасынын рак оорулары бул 2-3 орундарда турган. Негизинен биздин жанакы жакшы сөз бар, дени сак эне, дени сак улут деп. Ошол эле мезгилде дени сак улут бул өнүккөн өлкө. Ошондуктан биз ар бирибиз ушул аялдардын ден соолугуна, келечегине кам көрүшүбүз керек. Анткени биз улутубуздун, өлкөбүздүн, элибиздин келечегине кам көргөн болуп эсептелебиз. Ошондуктан бүгүнкү ачылып жаткан борбор ошол жогоруда айтылып кеткен оор дарттардын алдын алууга чоңдон чоң салым кошот. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы боюнча жатым моюнчасынын рагы аялдарда көп кездешкен рак оорусу боюнча 4-орунда турат. Эгер бейтап убагында туура дарыланып көңүл бурса, анда толугу менен айыгып кетүү мүмкүнчүлүгү бар. Сиз дарыгерлер келип, ушул жакты операт этишти. 10 бөлмөнү бир келдик. Ушул 10 бөлмөдө азыр ушул жумушаттар бар. Мына Жаңы Жер айылында чегарасыз дарыгерлер деген эл аралык уюмдун колдоосу менен ушул жанагы эртелеп аял затын ушу скрининг кылып, жанагы көкүрөк безинин рагын жана жатындын рагын алдын алып, эң баштапкы стадияларында аларды алдын алып, андан ары дагы дарылоосу жөнүндө ушундай чоң жакшы долбоор болуп атат. Бул ушул Сокулук районунун Жаңы Жер айылынан башталып атат. Аны Кудай буйруса Кыргызстан боюнча дагы жайылат экен. Маалымат катары айта кетсек, Кыргызстанда жылына 5,5 миң адам онкологиялык ооруларга чалдыгып келет. Алардын көбү аялдар. Өлкө боюнча рак ооруларынын структурасында 1-орунда көкүрөк рагы ээлейт, 2-орунда жатым моюнчасынын рагы турат. Өлүм боюнча 1-орунда көкүрөк рагы, 3-орунда жатым моюнчасынын рагы ээлейт. 2020-жылы 616 көкүрөк рагынын жана 435 жатым моюнчасынын рагынын жаңы учурлары катталган. Гүлдана Мумунова, Алымбек Бейктурганов, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары.